Бақыт деген өзі эмне? Бактылуу эмес, бактысызмын деп айткандардын саны тилекке каршы көп да. Же болбосо баягы гражданский брак деген түшүнүк бар. Гражданский брак деген бизге таптакыр чоочун жактан келген. Ата энеден баштаткандардан Кудай Таала баштаткан. Кыздар эч качан мен турмушка чыксам, мен үчүн баары даяр болуш керек деген түшүнүктөн кайткыла. Кээде айтайлык 200 киши чогултой болсо да, болор музыка чыкса маймылдай болуп чыгып алган эркектерди көрөбүз. Каржыны бөлүштүрүү үй бүлөдө кандай болуш керек? Түздөн түз эркектин эмгеги менен толтурулуш керек. Аялдын акылы менен сапталыш керек. Карьера маселеси. Кээ бир аялдар карьера жасагысы келет. Ал эми үчүн тоскоолдук кылышыбыз керек. Жок. Ал жасасын. Болгону эч качан үй бүлө бактысынан айрылып туруп анан келмей калбасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, урматтуу биздин достор. Бүгүн бизде студияда конокто урматтуу устазыбыз Аким Устаз Эргешев. Бул киши биздин Кыргызстанда өтө таанымал, көп тармактарда иштеген тажрыйбалуу аалым, уламалардан десек болот. Көптөгөн медреселердин, мекемелердин директорлигине аткарды. Ошондой эле муфтинин орун басары болуп иштеди. Азырда бир чоң бир мекемеге жаңы дайындалып директор болуп отурат. Аким ака, биздин студияга кош келипсиз. Кош болдук. Биринчиден ушул өзүңүз жөнүндө кичине маалымат берип тааныштырып кетсеңиз, бакыт ордосу деген мен билген сиздин бакыт ордосу жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Маданий устаз, мен эң алгач сизге ыраазычылык билдиргим келет. Мүмкүнчүлүк түзүп, студияңызга чакырып, маектешүү мүмкүнчүлүгүн берип атасыз. Аны менен кошо эле уруксат этиңиз, куттуктап кеткениңиз. Себеби дегенде ар бир мекеменин өзүнчө студиясы болуусу бул чоң жетишкендик. Андыктан мен студияңыз менен куттуктап кетем. Албетте мен биринчи жолу келгенде жумуштун үстүнөн келдим. Мен сизге кичине бир жок дегенде ырымы кылып биринчи кармап келсем болот эле, бирок кезеги келгенде ал нерсе да болот. Бирок кантпесин, бул мен ойлойм сиздин мекемеңиз үчүн чоң жакшылыктын эшиги болсун. Ал эми эгерде өзүмдү тааныштырып өтө турган болсом, атым Эргешев Аким Зулпукарович, 1969 жылы туулган, 2 дипломдун ээси, бир канча мекемелерде жетекчилик кызматты кылуу менен өзгөчө тармагым таалим тарбия жаатында, таалим тарбия тармагында эмгектенип келем. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, акыркы 3 жылдын ичинде алектенип келген мекемебиз бул бакыт ордосу үй бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо борбору деп негиздеп, түптөп, аны менен алектенип, ал нерсе дагы бүгүнкү күндө биротоло токтоп калган деп да айтпайт элем. Болгону ошол каражат жагына келгенибизде бир аз тоскоолдуктардан мына ушул нерсени жандандыра албай турабыз. Бирок кантпесин бул мекеме коомдук башталыштагы мекеме деп да айтсам болот эле. Өзгөчө биздин кыргыз үй бүлөсүнүн бекемделүүсүнө, кыргыз үй бүлөсүнүн пайдабалын түптөөгө деги эле үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтууга багытталган борбор болуп түптөлгөн. Бүгүнкү күндө биз бир канча жетишкендиктерибиз бар, ийгиликтерибиз бар, кемчиликтерибиз бар. Мен ойлойм бул мына ошол биз баары бир акырындап болсо да көздөгөн максатыбызга жетебиз деген үмүттөбүз. Өтө сонун. Алла ыраазы болсун. Өзү негизи сиздин келгениңиз биз үчүн чоң белек. Рахмат сизге. Конок болуп бизге ушул урматтуу биздин көрөрмандарга өзүңүздүн акыл насаатыңызды айтып, тажрыйбаңыздан бөлүшүп келгениңиз биз үчүн чоң белек. Алла ыраазы болсун. Анан бакыт ордосу деп атасыз. Үй бүлөлүк бакыт деп атасыз. Бакыт деген өзү эмне? Бакыт дегенде ар ким ар кандай өлчөйт, ар ким ар бир башкача нерседе көрөт. Кээ бир адамдар бакытты акчадан көрүшү мүмкүн. Андан издейт. Кээ бирки адамдар бийликтен издеши мүмкүн. Ал нерсени биз көрүп атабыз. Кайсы бир адам мансаптан, атактуулуктан издеши мүмкүн. Кайсы бир адам ал өзүнүн бактысын, өзүндөгү турган ден соолуктун өзүн бакыт деп кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан биз бакыттын өзүн кайсы бир нерсенин өзүнө байлагансак, бул туура эмес болуп калат.
Бақыт бұл қачан адам өзүндөгү бар нерсени сезип туюп барктай алган болсо, мына ушул нерсени биз бакыт десек болот эле. Эмне үчүн дегенде, адамдын өзүнүн табиятында дүйнөдөгү кыска өмүр ичиндеги болгон айталык азгырык мезгил дейбизби, сыноо мезгил дейбизби, дүйнөлүк жашоо мезгилинде адамдын көзү ар бир нерсенин акыйкатын ачып көрсөтпөйт экен. Ал сыртын гана көрсөтөт экен да. Акыйкатын көздүн өзү көрүшү кыйын экен. Ошондуктан кээ биркилер кызылга кызыгып кетип атат, кээ биркилер жашылга, кээ биркилер сарыга. Бирок анын чындап бактынын өзүнүн даамын сезиш үчүн колдоо болгон ар бир нерсени дагы, мезгилди дагы, учурду дагы барктап баалай билген болсо, мына ушул сезе билген болсо, бул бакыт экен. Рахмат. Үй бүлөлүк бактылуулуктун формуласы барбы? Албетте, үй бүлөлүктүн формуласы бар. Тилекке каршы бул нерсе акыркы айталык 100 жылдын ичинде бизде мына ушул нерсеге көп көңүл бурулбай келет. Эмне үчүн дегенде, бизде мындан 100 жыл мурдагы үй бүлөлөрдүн бирин калтырбай үй бүлөсүнө келип туруп, сиз бактылуусузбу десеңиз, алар бир ооздон айтмагыла, мен бактылуумун деп. Бирок 100 жылдан кийинки азыркы акыбалыбыз ага салыштырмалуу материалдык жактан канчалык өнүкпөсүн, бирок бүгүн четинен үй бүлө ичиндеги болгон бактылуу эмес, бактысызмын деп айткандардын саны тилекке каршы көп да. Эмне үчүн себеби дегенде, бүгүнкү күндө биз акыркы ошол 100 жылдыктын ичинде биз көбүрөөк материалдык баалуулуктарга, материалдык дөөлөткө баа берип, адамдагы чыныгы руханий жана моралдык көрөнгөгө бир аз салкын мамиле жасагандык деп мен ойлоп келем. Эмне үчүн дегенде, жашоо өзү баары эле материалдан турбайт экен. Бул бар экен, бул жок экен. Бул күн сынат экен, бүгүн жаңы сыналат экенбиз. Бирок адамдын көдөнүчү, адамдын ички дүйнөсүчү, адамдын сабатычы, адамдын билимичи, адамдын ахлагычы, адамдын сезимичи деген баалуулуктар бар экен. Эгерде биз ошол нерсеге көңүл бурсак, албетте бул үй бүлө бактылуулугунун формуласы бул качан ар бир үй бүлө мүчөсү өзүнүн түздөн түз милдетин жана жоопкерчилигин так аткарган учурда ал үйдө сөзсүз түрдө бактылуулук орнойт. Демек сыр ошондо дейсиз. Сыр ошондо. Себеби дегенде биз бактылуу болууга аракет кылган байлыкка жеткен үй бүлөлөрдү да көрдүк, бирок ошол нерсе тескерисинче алардын мындайча айтканда бактысын бузган нерсе болду. Кайсы бирөө ошол жогору жакта мен айткандай атак даңкка, же болбосо кайсы бир карьерага, же болбосо кайсы бир кызмат абалына, орунуна жеткенге аракет кылып көрүштү, бирок барысы ал жерден натыйжасыз чыкты да. Бирок ошол эле учурда биз көрүп келебиз, өтө жөнөкөй, өтө жупуна жашаган үй бүлөлөрдү билебиз. Алар үй бүлөнүн ичиндеги үй бүлө мүчөлөрүнүн санына карабастан туруп, алардын социалдык абалына карабай туруп, бирок алар дайыма бактылуу экендигин эмне кылабыз, туюп келебиз. Ошондуктан эң жөнөкөй тил менен айтканда, үй бүлө бактылуулугу качан ар бир үй бүлө мүчөсү өз ордун татыктуу таап, ошол өзүнө тиешелүү болгон атадай болгон милдетине, жоопкерчилигине ээ болсо, энедей болгон милдетине, жоопкерчилигине ээ болсо, бала баладай болгон милдетине, жоопкерчилигине ээ болсо, кыз кыздай болгон милдетине, жоопкерчилигине ээ болгон болсо, анда баарысы өз укуктарын колуна алган болот эле. Бул үй бүлөлүк бакыт ушул. Бакыт дегенди көпчүлүк элестетпеш керек. Үй бүлө мүчөлөрү баарысы эле кол кушуруп эле бекер отурат, каалаган мезгилде жатат, каалаган мезгилде жок. Адам ошол бекерчиликтен да тажайт. Ошол бекерчиликке барган мезгилде ал бактысыз болот. Бул көпчүлүктүн кыялында ошондой, акча өзү эле келе берсе, анан келген акчаны да иштетип койсо, каалагандай кылып каражатты сарптаган болсо, ушул бакыт дейт. Бул эң чоң бактысыздык. Себеби дегенде, ошол иштетип аткан акчанын өзүн каяктан келгендигин ал билбей калды. Билдиңизби? Бул жөнөкөй тил менен айткан мезгилде ар бир табылган каражат өзүнө ылайык болгон эмгек менен тең салмагын таппаган болсо, бул сөзсүз түрдө кризис пайда кылат. Өтө сонун айттыңыз. Эми ошол үй бүлөдө, бактылуу үй бүлөдөгү
эркектин орду кандай болуш керек, аялдын орду кандай болуш керек, ата баланын орду, кыздын орду, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Билесизби, эгерде биз бүгүнкү күндө бир идеалдуу атаны көргүбүз келсек, анда ал ата эң алгач ата катары үлгү болуш керек. Үлгү дегенде ал бир гана эмгегинде эмес, же болбосо анын баскан турганында эмес, ал жашоосунда. Кандай учурда ал үлгү боло алат дегенде, эң биринчи ата үлгү болуш үчүн ал өзүн өзү жетерлик деңгээлде билим менен, жүрүм турумдун нормалары менен, адеп ахлактын нормалары менен, айталык кесиптик зарылчылыктар менен толук камсыздалган болуш керек. Бул биринчи. Экинчиден, ошол ата өзүнө тиешелүү болгон түздөн түз биринчи Кудай астындагы, экинчиден өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнүн алдындагы болгон милдеттерин толук билип, ошону аткарган болуш керек. Жоопкерчилигин өтөгөн болуш керек. Эгерде ошол ата чындап эле Кудай астындагы, анан коомчулук астындагы, анан үй бүлө астындагы болгон жоопкерчиликтерин өтөгөн болсо, анда андай атаны биз бүгүнкү күндө издеп жүрөбүз. Эмне үчүн аны айттым? Себеби дегенде бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар эч бир тилекке каршы биз коомду ошондой кылып акыркы жок эле дегенде эгемендикти алгандан бери адамдарга эч кандай милдетти, жоопкерчиликти таппастан ар бир адамга атадан тартып акыркы кызга чейин укугун гана сөз кылып калдык. Меники гана дегенде. Менин укугум гана дегендин ордуна менин милдетим кайсы деген бул дурусураак болот эле. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына ушул аталарыбыз эгер чыныгы үлгүлүү ата дей турган болсок, анда ал ата өзүнүн аталык вазыйпасын толук өтөй турган, толук бышып жетилген жана ошол үй бүлөгө тиешелүү болгон бардык каржылык маселени чечкен адам болуш керек. Эгерде ал майып болуп калбаган болсо, акылдан ажырып калбаган болсо, же болбосо бир чоң айыкпас дарыга дартка чалдыгып калбаган болсо, анда ал киши эч качан кол кушуруп, бизде жумуш жок, менде 2 диплом бар, эми бирок мамлекет күнөөлүү дебеш керек да. Жок. Ага иштеймин десе, иш толтура. Жасаймын десе, ар бир жумуштун түрү турат күтүп. Тилекке каршы бизде мына ошол атага зарыл болгон кээ бирки талаптарды таанып билбегендиктен, аталык милдетти туура өтөгөндү жакшы тааныбагандыктан тилекке каршы мына ушундай аталарыбыз бүгүнкү күндө эми айта берсек өтө маселе оор. Себеби дегенде ушул жаатта мен эмгектенип келем, ушул жаатта аталардын канчалык үй бүлө мүчөлөрүнө зулумдук кылганын, өзүнүн аялына канчалык зулумдук кылып атканын мен эле эмес, бүткүл бүгүн коомчулук билет. Ошол эмнеден дегенде ал түздөн түз аталарга тиешелүү эмнелердин кээ бирки маалыматтардын жетпегендиги го деп мен кээде эмне кылам, мен түйшөлөм. Чындап эле бүгүн эми балким биздин программабыздын жүрүшүндө мына ушул тарапты дагы биз балким ачып карап көрөбүз. Өтө сонун. Эненин орду? Эненин орду, билесизби, бул ата менен эне экөө бириккен учурда гана ислам шариятында дагы, жалпы биздин салттык түшүнүгүбүздө дагы, жалпы эле инсандык, жалпы адампайдын тукум улоо процессиндеги болгон негизги пайдубал бул качан аял менен эркек бириккен учурда гана эмне болот? Ал өзүнүн уюткусун кура алат да. Эч качан аял менен аял же болбосо эркек менен эркек бириккен жерде үй бүлө деп атоого болбойт. Тилекке каршы буга карабастан бизде кээ бирки өнүккөн өлкөлөрдө мына ушундай конституциялык нормада ал нерсени кадимкидей бекитип, кадимкидей эркек менен эркектин баш кошуусун кадимкидей таанып билип, ошол нерсеге мыйзам бекитип, мына ошол нерсени туура деп кабыл алып аткандыгы бул албетте биз үчүн чоң коркунуч. Айрыкча бизге окшоп жаңыдан өнүгүп аткан өлкөлөр үчүн, жаңыдан өнүгүү жолуна түшүп аткан өлкөлөр үчүн бул өтө чоң коркунуч. Качан биз уже мына ошол үзүзгөн ада салтыбызга, өзүнүн ата бабабыздан калган жолго бекем туруп, өзүбүздүн динибиздин көрсөтмөсүнө негиз алып үй бүлө тургуза турган болсок, анда мына ошол үй бүлөнүн ичинде ар бир адамга тиешелүү болгон эмнелер, жүктөр же болбосо нагрузкалар калтырылат.
Бул биздин көрөрмандардын бардыгына азыртадан айрыкча бизди көрүп аткан биздин жаш өспүрүм, жакында мен турмушка чыгат элем, жакында мен үйлөнөт элем деген биздин жаштар үчүн мен ойлойм биздин программа өтө пайдалуу болуш керек. Өзгөчө кыздарга кайрылып айтат элем, кыздар эч качан мен турмушка чыксам, вот мен үчүн баары даяр болуш керек деген түшүнүктөн кайткыла. Бул таптакыр туура эмес түшүнүк. Бул түшүнүк сиздин келечектеги эртеңки жашооңузду буза турган түшүнүк. Сиз азыр ойлонсоңуз, мен эртең турмуш курам деп аракет кылыңыз, ошого ниет кылыңыз. Турмуш курууга келген учурда эки жубай, эки мындайча айтканда жуп, ал эриш аркак мына ошол турмушту тургузуш керек. Албетте ошол учурда биз айтып аткан нагрузканын көбү кимге түшөт? Эркекке түшөт. Бул шариаттык өлчөм, өкүм. Биздин каада салтыбызда эле бар. Биз эч качан аялдарды атка мингизип бар кой жайып кел деп жиберген эмеспиз. Же болбосо баргындагы тиги жүктү артып жайлоого тиги боз үйдү көчүр деп айткан эмеспиз. Биз баарын жыйнап көчүрүп, төөгө олтургузуп, бир өзгө төөгө өзүнчө жүктү жүктөп, артында калган кичинекей тайлакка же болбосо төөгө келинчекти отургузуп, анан кийин жайлоого эмне кыламыз? Көчүргөнбүз. Кайткан мезгилде да. Буну эмнен түшүндүрөт дегенде, значит, эркектин өзүнө таандык жүгү бар, милдети бар. Аялдын дагы өзүнө таандык болгон түздөн түз ага таандык, тиешелүү болгон укук милдеттери бар. Эгерде чындап эле ошол аял өзүнө таандык болгон милдеттерди жана жоопкерчиликтерди так аткарган болсо, мен ойлойм, андай аялды эч бир эркек кое бербейт. Андай аял эң жакшы аял. Андай аял ошол үйдүн бактысы болот, ошол аял береке болот, ошол аял эртеңки күнү байбиче боло алат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде аялдар дагы өзүнө таандык болгон, мен кайталагым келди жанагы сөздү, менин укугум дегенге чейин алар менин милдетим кайсы эле так аткарган болсо, сөзсүз түрдө анын укугу айланып келип анын колунда тиет. Өтө сонун. Бул үй бүлө маселесинде, үй бүлө бул мамлекеттин пайдубалы да. Ошол пайдубалды туура куруш үчүн, түз куруш үчүн, бекем куруш үчүн башталышы ошол сиз айткан жанагы эртең турмушка чыгам дегендер же үйлөнөм дегендерге сиздин насаатыңыз кандай? Тандоо керекпи? Тандоо. Значит, жарлар бири-бирин тандаса болобу? Албетте бул табигый нерсе, тандоо биздин табиятыбызда бар. Мен элементарный байпак алсам, байпак тандайт, туурабы? Костюм тем более. Машиначы андан, үй болсо андан бешбетер. Үй кура турган жер участок тандасам, андан бешбетер. Сөзсүз түрдө суулуу, абалуу, күндүү. Табиятыбыздагы баары нерсеге келген учурда, көпчүлүк учурда биз тандоонун өзүн биз кайсы бир деңгээлде башка бирөөлөрдүн колуна кармата салабыз. Бизге баарыбызга белгилүү нерсе. Эмне десе мен үйдөгүлөр айтып койгом издеп атышат дейт. Туура. Себеби дегенде үйдөгүлөр дагы өз баласы үчүн келин издесе, келинчек издесе, жаманын издебейт. Бул ишеничтүү нерсе. Же болбосо кайсы бирөө өз кызы үчүн татыктуу бир жигит издейт. Булар учурда дагы алар эмне кылбайт? Тажрыйбалуу адамдар бир ылайыксыз жерге басып барышпайт. Эгерде билип калса дагы андан дароо баштатканга алар бар. Ошол учурда дагы биз ошол тандоо укугун башка бирөөнүн колуна карматкан учурда дагы өзүбүз бардык нерсеге кайдыгер болуп, бүттү. Ошол тандагандан кийин маселе эшик жабылды дебестен, мына ошол жаштарда дагы болгон жашоо бул опурталуу нерсе экендигин биз жаштарга айткым келет да. Себеби алар өмүрүн ошол менен арзаганга, өмүрү менен ошо менен чогуу басканга эмне кылып атышат алар? Кол бириктирип атат. Бул учурда эч качан баягы караган мезгилде көзүнө ылайыксыз олдоксон болгон, же сүйлөгөн мезгилде анын сөзү ордунда болбой калган, же болбосо баарысы сыртынан келген ошо төп келсе дагы анын жөндөмүнө келген учурда бир ыңгайсыз болуп калган шарттарга алып туш келбеш керек. Ар ким өзүнө ылайыктууну тандоосу бул кайсы бир деңгээлде шарияттыктагы талап. Керек болсо шарият күф деп коет. Шариаттык талапта айталык, жогорку билими бар кыз мектепти эле бүтүп башка жакта окубай калган жигитке үйлөнгөндүгү шариаттык талапка дал келбейт. Мындай болбош керек. Аны же тескерисинче. Же болбосо ошол учурда теги бир айылда түпкү бир жөнөкөй жерде жашаган кызды алып келип туруп дароо шаардык балага үйлөтүп койсоң, бул дагы. Же болбосо анын тескериси. Жок, бардык учурда жаштардын бири-бири менен ымалага жана тил табышууга жана бири-биринин мындайча айтканда
түз кабылдоого келгендеги болгон тоскоолдуктардын бардыгын максималдуу түрдө азайтсак биз канчалык, ошончолук алардын жашоосу жеңил болот. А канчалык биз ошолордо болгон ортодогу байланыштын, сезимдин, туюмдун, түшүнүктүн тосуктарын кое берсек, анда бул жерде болор, болбос нерсе деле ал тосук болуп калат. Аябай чоңойот дагы дароо ажырашууга. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ажырашуулардын саны тилекке каршы Кыргызстанда жогорку көрсөткүчтө. Бул статистикалык кээ бирки маалыматтарга токтолсок болмок, бирок биз ушунчалык эми терең кирип алгандан кийин мына ушул ажырашуу маселесине келген учурда бүгүнкү күндө ар бир 10 үй бүлөнүн 6сы ажырашуу менен бүтүп атат. Бул өтө кайгылуу бизге окшогон кичинекей калк үчүн. Өтө коркунучтуу. Өтө коркунучтуу. Ошол коркунучтуу ажырашуу маселесине жетпеш үчүн сиз айтыңыз, тандоо керек, тандоо жакшы болуш керек. Тандоодогу эң негизги биз көңүл бура турган критерийлер. Өтө жакшы. Тандоодогу эң негизги критерий бул айырмасы жок. Экөө бири-биринен бир аз айырма бериши мүмкүн, берсе, бирок өтө чоң айырма бербейт. Баштап көрөлүк. Жигитте кандай критерийлер болуш керек? Эгерде кайсы бир кыз тандаймын десе, кайсы бирөөгө макулдугун эми кыз көпчүлүк кыздар тандай албайт, бирок тандоо түшкөндөн кийин кызым ушундай колуңду сурап баланча келди десе, анан ким экен деп сураштырган мезгилде кыз дагы кыздын үй бүлөсү үчүн дагы зарыл болгон бир жок дегенде 5 критерийди айтып көрөлүк. Биринчиси бул эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзүнөн. Эгерде кайсы бир адамдын ыйманы, жигиттин ыйманы бар, ибадаты бар, ахлагы бар, бирөө келип кызыңардын колун сураса, ошонун ыйманына, ибадатына, ахлагына ыраазы болсоңор, кызыңарды бергиле деген. Бул эң негизги пайгамбардан айтылган критерийлер. Эмне үчүн муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат? Себеби дегенде, ыймандуулук бул өзү эмне дегенде, баягы карапайым түшүнүктө ыймандуу десе, бул жөн эле барып, баягы мечитке кирип чыккан, анан намазын окуган адам катары гана элестетишет да, бирок ыймандуулук андан бир топ жогору. Ал өзүнүн ыйманы менен биринчиден өзүнүн кимдин астында канчалык милдетти мойнуна жүктөгөндү билген адамда. Ыйман менен ал түздөн түз Кудайдын астынан өзүн эмне кылат? Милдеттерди, жоопкерчиликтерди, көрсөтмөлөрдү, өкүмдөрдү ошол жактан алып, ошого таазим кылган адам. Эгерде ал Кудай астында ошондой өзүн кайсы бир жоопкерчиликке байлаган, кайсы бир принципке түптөгөн адам болгон болсо, мен ойлойм, азыр сиз да ошого макул болосуз, мен да ошого макул болом. Бизди угуп аткандардын бардыгы, эгерде принципиалдуу жигит болсо, давай да кызыбызды ошого беребиз дейбиз. А болгондо дагы ал принципиалдуулугу кайсы бир акчага, жумушка, карьерага, же бир байлыкка байланып атабы? Жок. Анын принципиалдуулугу түздөн түз улуу жаратканга байланат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган ыйманы бар бол. Экинчиден ибадат. Ибадат дегенде ошол Кудай астындагы болгон жоопкерчиликти өтөгөнгө ал колунан келип атабы же оозунда эле мен ыйманым бар деп койдубу? Значит, биз бардык жерде күйөө баланы сурап турган мезгилде, күйөө бала каяктан экен? Бул жактан. Жумушу барбы экен? Бар экен. Жумушу болсо, ошол жумушу бүгүнкү күндө ага киреше алып келет экен деп сурайсыз. Вот көрдүң, мына бул киреше. Көрдүңүзбү? Бул киреше. Качан адам өзүнүн койгон максатына ылайык жана алган милдетине ылайык ишке ал кире алган болсо, анда ал жогорку сапатка ээ инсан. Анын сапаттык көрсөткүчү жогору. Үчүнчүсү болсо, биз айттык, адеп ахлак. Адеп ахлак эмне үчүн керек дегенде, адеп ахлак бул өзгөчө эркек үчүн керек. Эгерде адеп ахлак жок болсо, бүгүнкү күндө той кичинекей эле бир болбогон той болот. Бир 100 киши чакырылган той болот, 60 киши чакырылган той болот. Кээде айтарлык 200 киши чакырылган той болсо да, болор музыка чыкса, маймылдай болуп чыгып алган эркектерди көрөбүз. Бул кишинин принцип барбы десек, жок, мындай киши принцип жок. Бул киши үчүн 5 мүнөттүк жыргал болсо, 5 мүнөттүк бир жеңилдеп алса, 5 мүнөттө баягы ичиндеги несин не кылып алса, плескат этип мындай төгүп алса,
Анын үчүн жашоо калган эмне значит бул жеңил ойлуулар бир гана аялдарда эмес, эркектерде дагы бар. Мына ошондой жеңил ойлук барбаш үчүн эркек үчүн зарыл болгон негиздердин бири адеп ахлак. Адеп ахлак бар болгон болсо, значит эртеңки күнү анын кызына зулумдук кылбайт. Эгерде ошол кыз бир күн барып туруп жакпай калса дагы ага эмне кылбайт, кол көтөрүп, мурдун кесип, кулагын кесип, балон илбейт. Көрдүңүзбү? Бул көрүнүштөрдү биз баары коомчулуктан көрүп келатабыз. Эмне үчүн дегенде мунун кесепети бар. Себеби дегенде биз ошондой болгон негиздүү маалыматтарды, окутууларды, зарыл айтайлык билимдерди биз эч кимге бербей келебиз. Тилекке каршы. Ал эми биз айталык анан кийинки болгон принциптерге келе турган болсок, албетте эркек жалкоо болбош керек. Критерийлерге келсек, жалкоо болбош керек. Анан сөзсүз түрдө алектенген бирдемкеси болуш керек. Эгерде кыргызда айткандай жигитке 70 өнөр аздык кылат деген принципке карманган болсок, ал жигитти биз керек болсо сурашыбыз керек. Жакшы, сен 2 жумушуң бар экен, 3-үчүсү эмне? Үчүнчүсү бар экен, 4-үчүсүндө кандай пландап атасың? 5-инчисинде эмне кыласың? Эгерде ошонун буга дагы колу жетип, буга дагы колу жетип аткан болсо, ал значит ал бир гана үй бүлөсүнө пайда келтире турган адам эмес, ал целый бир коомду багып кое турган эл тойду инсан. Ошондуктан андан кийинкиси албетте бүгүнкү күндө эркектер үчүн эң зарыл болгон сапаттардын бири бул ар кандай жаман илдеттерден улак болуусу. Мен ойлойм, эгерде ыйманы бар болгон болсо, намазы бар болгон болсо, ахлагы бар болгон болсо, мен ойлойм ал илдеттерден арылган болот. Бирок ошондой болсо дагы баягы биздин коомубуздун бир апаты болду бул. Эркек жигиттер кичинекейинен бир жагымсыз илдеттерге жакын болуп калды да. Жакшынакай эле жигит, анан эртеңки күнү карасаң наркоман болуп чыгып калат. Караңыздар. Жакшынакай эле жигит той өткөндөн кийин жарым жылдан кийин алкаш болуп чыгып калып атат. Жакшынакай эле жигит карасаң барып баягы мания деп коет, баягы телефондо, интернетте ойноп отуруп, ошол оюн менен байланып калган. Баласы менен дагы, аялы менен дагы, төшөгү менен дагы неси жок, иши жок. Болгону ал ичине керек ошол коробканын ичиндеги болгон оюн керек. Игромания. Бул илдеттер эмне бүгүнкү күндө адамдар үчүн коркунучтуу. Эгерде биз кыздардагы болгон өзгөчө критерийлерге көңүл бурсак, кыздардан албетте эң алгач кыздардан талап кылган нерсе уят. Уят керек. Эгерде ошол кыз ыймандуу болуп калса дагы, ошол кыздын ибадаты болуп калса дагы, адеп ахлагы мощный деп атат, эгерде уяты жок болсочу, ал күйөөнү да уят кылат, ата энесин да уят кылат, ошол эли журтту дагы уят кылат, ошол урууну да уят кылат. Себеби дегенде ал уятсыз. Ошондуктан аялдар, кыздар үчүн эң зарыл критерий, биз барып сүйлөп аткан мезгилде, ал уялып качып кеткен болсо, ошол кызга эле чапташып отурбаш керек. Мынау кызды мен алам. Себеби дегенде эмне? Куранда өтө жакшы окуя бар. Муса алейхиссалам жер которуп барган, баарыбызга белгилүү окуя бар. Ошол мезгилде Муса алейхиссалам барып кирерге үй таппай, жегенге тамак таппай, бир булактын башына барып отуруп калган мезгилде, ошол мезгилде эки кыз төөлөрүн сугара албай кыйналып атканда келип жардам берип сугарып койду. Ошол мезгилде эмне деп атат? Баягы кыздар төөлөрүн сугарып, сүйүнүп үйүнө кирип калган мезгилде болгон окуяны айтып бергенден кийин атасы дароо эмне кылат? Андай адам чакыр дегенде, ал кыздар келип туруп, Муса алейхиссалам чакырып, анан Алла Таала Куранда айтат, ошол кыздар жана эшитип бараткан мезгилде уялыңкы болуп басып кетти дейт да. Караңызбы, ошол мезгилде барып уялыңкы болуп баскандыгынын өзү уже эртеңки күнү уже Муса алейхиссалам ошол кызды алганга эмне болгон? Түрткү болгон. Ошондуктан бул биринчи критерий. Экинчи критерий кыздарга деле мына ошондой эле адеп ахлак, алардагы болгон ыйман. Анан кийин айрыкча турмуштук жашоого келгенче, айрыкча эркектердин күткөн нерсеси, эркектин табиятында болгон нерсе, ар бир эркек үйлөнгөндөн кийин аялдагы болгон тазалыкка көңүл барат. Анын кийимине, анын кармаган туткан буюмуна, анын үй төрүнө, баардык нерсе тазалык. Ошондо кыздардан талап кылынган дагы бир критерий анын тазалыгы.
Анан албетте анын ичинде болгон бир канча критерийлер бар. Эгерде биз программанын ичинде айтып отурсак абдан көп болуп кетет. Мен ошол өзүм айткандай өтө негизги деп бүгүнкү күндө биз эсте сактап калып туруп ушул нерсени эртең күнү колдонуп барган болсок сөзсүз түрдө пайда алып келе турган гана эмне критерийлерди мен эскербейт. Рахмат өтө сонун. Эми ошол тандоодо ата тегине кароо керекпи? Зарылбы же зарыл эмеспи? Энени көрүп Кызын ал деген бул билесизби, бул кайсы бир деңгээлде принципиалдуу дагы маселе. Себеби деген бул биздин салтыбызда бар нерсе. Бул өзү бүгүнкү күндө мен ойлойм баардык эле чөйрөдө ушул нерсе эмне болуп калды, бир мындай баардыгы көзүбүзгө көрүнө баштады да. Сиз өзүңүз жакшы жылкыны жакшы көрөсүз, жылкы өстүрөсүз, ошол мезгилде сиз дайыма жылкы алып атканда эмнеге көңүл бурасыз? Кайсыл бээден экен дейсиз. Туура. Андан кийин өзү бизде сиз айтып өткөндөй эле энесин көрүп кызын ал эшигин көрүп теринөт деген сөз жөндөн келген эмес. Эгерде ошол бул бир гана балким кайсы бир адамдар ошол эненин түздөн түз тарбиясын эске алган болсо, мен андан тереңирээк нерсени эске алат элем. Себеби дегенде эненин өзүнүн канындагы бар нерсе сөзсүз түрдө эмне болот? Ал кызында болот. Ал кызы эненин оозунан ала албай калган нерсе анын боорунан өтөт. Анын адеп ахлагынан үйрөнө албай калган нерсе анын тегинен, генинен өтөт. Мына ошентип сөзсүз түрдө жакшынын кызы жакшы болуп чыгышы бул турган маселе. Бул дагы эмне? Туура. Эми тандады. Ооба. Баш кошту, үйлөндү. Андан кийин билесизби, эми баягы бир кызык нерсе айтып берейинби? Бирөө түндөсү кошунасына чыкса, бирөөсү шашылып кошунасынын гаражынын эшигин өгөлүп аттыр да. Анан эмне кылып атасың десе, скрипка ойноп атам дейт экен. Караңгыда скрипка ойноп атасың десе, ой скрипка ойноп атам десе, эмне анын добушу чыкпайт десе, мен азыр ойноп коеюн, добушун эртең угасын дейт экен да. Эртең паланчанын гаражын талкалап кетиптир, милиция чакыргыла, отпечаток снимать эткиле, карачы гараждын ичинде толтура оокат бар экен, тартып кетиптир деген симфония эртең ойнойт экен да. Вот биздики дагы эмне бүгүнкү күндө 2 жаш бири-бирине баягы сезим менен, бири-бирине аябай болгон ашыгуу менен, ашыктык менен мамиле кылып бара берет дагы. Анан кийин чыныгы симфония анан тойдон кийин ойнолуп башталат. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө ушул биздин деги эле өзү бакыт ордосу түптөлгөндөгү негизги максатыбыз ушул жаштарыбызды аз да болсо ушул турмуштук жолго окутуп койсок, керектүү болгон каражаттарды колуна карматсак, маалыматтык каражаттарды. Ошону менен балким кайсы бир учурда аны жеңил айланып өтөбү, басып өтөбү, жеңип өтөбү, турмуштук бир оор кырдаалга туштукпаса деген максатыбыз бар эле. Бул практика бар. Бул практиканы Малайзия жасап келет. Бул практиканы Индонезия жасап келет. Алар практикасында бул нерсеге ийгиликке жетишти. Себеби дегенде алар мамлекеттик деңгээлде ушул нерсеге эмне болот? Көңүл бурулат. Биз ошол нерсени баштап көрдүк, бирок колдоочулар бул нерсеге ал түшүндүрүп, ал мээсине куюп, ал нерсени түшүндүрсөң дагы эле ал эмне көпчүлүк эгерде бир коомдук колдоону күтсөңүз, адамдар деле бизден турат экен да. Алар да көзү көргөн байлыкка, көзү көргөн пайдага, көзү көргөн кызыкчылыкка баса берет экен да, көзү көрбөй турган нерсени бул нерсени пайдасыздай көрө берет экен да. Бирок мен дагы бирөө кайталагым келет. Кыргыз коомчулугу үчүн бүгүнкү күндө баардык экономикалык кызыкчылыктардан дагы, баардык саясий кызыкчылыктардан дагы, баардык башка кызыкчылыктардан үй бүлө кызыкчылыгы үйдө туруш керек. Үчүн дегенде биз дагы эле калкы аз сандардын катарындабыз. Өзгөчө Орто Азия чөлкөмүндө. Эгерде биз дүйнөлүк масштабка чыксак, биз жок эле болуп калабыз. Орто Азия аймагындагы эң кичинекей мамлекет болуп Кыргызстан болсок, Кыргызстан бүгүнкү күндө приоритетти эмнеге коюш керек? Үй бүлөнү сактап калууга жана өстүрүүгө коюш керек. Эгерде биз бир аз дүйнөлүк ошол СКР деген нерсе бар, суммарный коэффициент рождаемости деген сөз бар. Мындайча айтканда, дүйнө жүзүндөгү адамдардын төрөлүү коэффициентинин суммардык көрсөткүчү. Келсек, мына бул 50-60 жылдар менен
биздин азыркы 2015-20 жылдарга салыштырып көрсөк, бул билесизби өтө коркунучтуу көрсөткүчкө эмне болуп кеткен, түшүп кеткен. Орто Азия чөлкөмүндө эң төмөнкү көрсөткүчтү биз көрсөтөбүз. Орто Азияда эң төмөн көрсөткүч бизде. Бул албетте биздин тынчыбызды алыш керек. Тынчыбызды алыш керек. Мунун жыйынтыгында айткым келет, макул экөө тандашты, экөө табышты. Анан эртеңчи дегенде, эртең келген учурда эң жакшысы бул үй бүлө ичи алганда үй бүлө болбосун сөзсүз түрдө анча-мынча какыс кукус болгон акыбалдар пайда болот. Идеальныймын деген үй бүлө ошол нерсе болот. Бирок ошол болгон кокус какыс болгон үй бүлөлөрдүн ичиндеги идеалдуу үй бүлө кайсыл дегенде билесизби? Ошол кокус какыстын аркасынан жол таап чыгып кеткен үй бүлө. Ал кокус какыс кайсы бир деңгээлде болду айтайлык. 4 тарелка сынды, 2 күзгү сынды, айтайлык стол экисинин ортосунан бөлүнүп кетти. Бирок ошондон кийин деле кайра экөө эмне? Эчтеке эмес, булардын жагын сатып алабыз. Бирок эң эле башкысы экөөбүздүн ортобузда эмне болгон жок? Ажырым пайда болгон жок. Мунун үчүн эмне керек болот дегенде, мунун үчүн албетте эң биринчи биздин жигиттер үчүн аялдарга болгон түшүнүк керек. Кайсыл жагынан? Анын табияты, анын жөндөмү, анын жоопкерчилиги, анын милдети, анын ролу. Ал чындап эле мен үчүн ким деген түшүнүктөргө ээ болуш керек эркек. Ошол эле учурда эркек дагы, аял дагы эркеги жөнүндө ошондой түшүнүктөргө ээ болуш керек. Бири-бирине таандык болгон тиешелүү маселелерден толук сугарылмайынча, бүгүнкү күндө биз эркек менен кыздын ортосунда эч кандай айырмачылык жок өстүрүп атабыз. Мектептерге барсаңыз, мисалы үчүн мектептерде кадимкидей кыздарды желкесинен кармап сүйдүрөт. Илгери биздин мезгилибизде кыздарга тийишиш коркунучтуу эле. Кыздарды барып кол тийгизиш проблема болчу. Бүгүнкү күндө кадимкидей желкесинен кармап сүйдүрүп, аны уруп, аны ичине кум төгүп, аны ичине түкүрүп, ичи болса эркекке кандай мамиле тутса, ошондой мамиле тутуу бул обычный нерсеге айланат. Бул эмне дегенде, бул кайсы бир деңгээлде билесизби, баягы аял менен эркектин укугун теңдөөнүн өзү бул коркунуч деп айтчу элек да биз. Аял менен эркектин укугун теңдөө, алардын деңгээлин теңдөө, алардын эмгегин дегенде баягы кылып аткан баягы кызматын эмес, кылып аткан жумушту тең деп койдук да. Советтер Союзу мезгилинде биз эмне кылдык? Атактуу темир жолчу деген аялдарды чыгардык. Темирдин арасынан. Атактуу чабан деген чабандардын арасынан аялдар чыгат. Атактуу саанчы дегени чыгардык. Атактуу тракторист дегени чыгардык. Мына ушул чакырыктардын бардыгы аялдардын кадырын көтөргөн жок ошол мезгилде. Ошол мезгилде аялдардын ордун кадырын кайра түшүрдү. Себеби дегенде ал аялдар атактуу болуп аткан нерсе аялдарга таандык эмес нерсе болчу. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошол аял эки жуптун ортосундагы болгон урмат, сый жана бири-бирине болгон чыныгы деңгээлдеги жуптулук алаканын сапатын арттырууда бири-бирин туура таанытышыбыз керек. Аял эркек тууралуу уккан мезгилде аны коргоочу, биздин жетекчи, биздин баатыр, биздин тайманбас, биздин айталык чечүүчү маселени чече турган. Ушундай деп тааныш керек. Ал эми аялды тааныган мезгилде, бул менин орун очогумду сактоочу. Аны бапестеген адам. Ага мээримин төккөн адам. Ага жумшак мамиле керек. Ага сылык мамиле керек. Ага түз мамиле керек. Ага таза мамиле керек деп не кылыш керек? Тааныш керек. Жанагы мен айтып аткан мектептен чыккан бала эртеңки күнү аял алса деле ошо мектепке кыздар кандай мамиле кылганбыз, ошондой мамиле кылгысы келет. Себеби дегенде ал өзгөрүп кетпейт да үйлөнсө эле. Же болбосо чоң пышный болгон свадьба эле адамды мындай кылып туруп оодарып койбойт да, жок. Мүмкүн эмес ал.
тилекке каршы мына ушул биздеги чөйрөдө калыптанып калган кепирки тарбиялык негиздер чындап келген учурда өтө мындай чабал эртеңки эмнелерди даярдап атат, турмуш ээлерин даярдап атат. Өтө чабал. Себеби дегенде алар чалкасын эртеңки күнү кыз деле эртеңки күнү келип таарынып эле болбой эле болбосо нерсеге. Өткөндө мен ушул үй бүлө маселелери боюнча иштеп жүрүп, мага көптөгөн чалуулар болот. Ошолордун арасында бирөө чалып айтат, устаз дейт, мага бир өзүңүздүн кеңешиңизди берип койсоңуз. Эмне болду? Мен күйөөм мени канааттандырбайт. Эмне жагынан? Ушул мага ушу мороженое алып бербейт дейт. Мен ажырашкым келип атат. Сен мороженое үчүн ажырашкың келип атабы? Ооба, себеби дегенде мага көңүл бурбайт, мени менен чогуу паркта баспайт, мага мороженое алып бербейт. Айттым, эмне болгон биз жаштарды тургузуп атабыз? Бир жашоо үчүн мороженое ушунчалык баалуу беле? Ал мага көңүл бурбай атат деген. Мен кийин атайын үйүнө чейин барып сүйлөшүп келдим. Ошол жигиттин. Сүйлөшүп көргөндө чырды билесиз, мен эмнени байкадым? Бала ушунчалык просто алтын бала. Алтын бала. Барганда да учурда жумуштун үстүндө экен. Анан менен кечирип сап, устаз мен жумушта элем. Мен бир аз жумушумду бир иреттеп алып анан келсем чыксам болобу деп. Мен хорошо, мен күтүп турдум, сыртта чыкты. Анан акырын сурап көрсөм, байкуш үйүндө ата картайып калган атасы менен апасын алып келиптир. Эми кыргыздарда билебиз, үйдө бир канча бала, бир канча кыз болот, ошонун арасынан өзүнө ыраа көрүп, ошол нерсени мен багамын, ошол нерседен мен мойнуна алган бирөөсү болот да. Ошондой жигиттердин бири экен. Картайган атасын анан апасын алып келиптир. Анан сүйлөшүп отургандан кандай болду, эмне болду, чындап эле ушундай таарынычтын негизи барбы десем, болушу мүмкүн да, себеби дегенде менин колумда азыр ата энем бар деди. Ата энең качы десем, картайып калган, аларга уход керек деди. Уход кылыш үчүн эмне кыласың деп, мен аларга постоянно үйдү жылуулап, от жагып, ошондой мезгил, суук мезгил болчу. Мен үйдү жылуулап жагып, печкаларын эмнеси кылганда отунду жагып, үйдү жылуулап коюп, эртең менен тамагын берип, жумушка кетип, түштө чуркап барып, дагы тамагын берип кайра келем дейт. Ушундай жигитти ал кыз эмне деп атат? Начар деп атат да. Анан мен айттым, сен лучше башка күйөө изде. Сен эгерде мындай күйөөнү жаман десең, анда сен үчүн жер бетинде жакшы жигит жок. Сен үчүн жер бетинде жакшы жигит жок. Себеби дегенде мындан хужесі бул уже жакшы болбойт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө баш кошкондон кийин эң негизгиси ар ким өзүнө таандык болгон, өзүнө тиешелүү болгон милдет жоопкерчиликтерди аткарганга кириш керек. Эгерде жашоонун өзүнүн бардыгын эле баягыдай шоколад, анан малина элестеткендер жок, ал түшүнүктөн кайтыш керек. Мен жогору жок, башында айттым эле, турмуш дегенде тырмышыш керек бул жерге. Тырмышып жашаш керек. Эптеп тургузушум керек. Эптеп ошол нерсени мен жоктон тургузушум керек. Мына ошол жашоо таттуу жашоо болот. Мына ошол жашоо маңыздуу жашоо болот. Анан бардык нерсе даяр болгон мезгилде адам эригип баштайт. Анан ошол жерден мүнөздөр, анан кийин характерлер көрүнүп баштайт. Анан кийин эң коркунучтуусу бүгүн ошондой үй бүлөлөрдөгү негизги причина телефон болуп атат. Жаштардын ортосундагы болгон болор болбос тың деген бир звук келсе, бири-бирине дайыма эле аңдып турушат. Ач кимден келди, айт кимден келди. Билесизби, бул уже мындай болгон үй бүлөдө эртең келечек жок. Качан бири-биринен эркек деле келип алып туруп, ким мына бул деп, аял деле келип алып, ким мына бул дей берген учурда, мен дароо эле айтып коем, мындай үй бүлөдө эчтекени күтпөш керек. Качан ошол дыңгырамактан бакырса дагы, эгерде аялы токпейил болуп, спокойный болуп, бул нерсе туура кабыл алынып, ошол нерсе өз ордунда иштетилген болсо, бул үй бүлө эмне болот? Тынч болот. Өтө сонун майып болуп атат. Жакшы, рахмат, Алла разы болсун. Статистикадагы ажырашуулардын көптүгүн айттыңыз, аябай чоң проблемага айланды. Анан ошонун алдын алуу жолдоруну сиз айтасыз, мына казан аяк кагышат. Ошол ажырашууга алып келбеш үчүн сабырдуулук керек, мисалы. Анан сиз айтасыз дагы кызганыч маселелери, телефонун аңдып же да башка. Демек, бири-бирине болгон ишеним болуш керек дегендей. Дагы кандай насааттарыңыз бар? Ошо ажырашууга алып барбаш үчүн үй бүлө дагы кандай ажырашууга жетип калбаш үчүн
эми аргаларды жасаса болот. Эмес бүгүнкү күндө биз жаштарыбызды эртеңки күнү жашоодон же турмуштан деги эле коомдон өзүнүн ордун таап калыш үчүн деп канчалаган даярдыктардан өткөрөбүз. Аны биз мектепке жиберебиз 10 жылдап. Мектептен кийин анан эң эле бери дегени колледжге окутабыз. Жогоркусун болсо жогорку жайга окутабыз. Эми бир жалгыз диплом болуп калабы эми жок дегенде аспирантураны бүтүп ал дейбиз. Жок дегенде бакалаврды аяктап ал дейбиз. Бер жакта окуя кирбей калгандарды болсо, жок дегенде мындай курс бар экен, окуп алчы дейбиз. Ушулардын баардыгы эмне? Муракерчилик. Ушунун баардыгы чындап эле эртеңде ар бир ата эне эртеңки күнү ошо баласыбы, кызыбы айырмасы жок. Ал эртеңки күнү чын жашоодон, коомдон өзүнө татыктуу орунга ээ болсо деген максат. Ошолордун арасында кыздарыбыз көбүнчө эмнеге киришет? Маникюр деген жумушка киришет, окууга киришет. Маникюрга окутууну биздин көрүп аткан кыздар айтышы мүмкүн. Канча ай окутушат маникюрга? 3 ай, 4 ай окуйт. 3 ай, 4 айдын ичинде маникюрга окуган кыз ар бир ай үчүн канча төлөйт? Билбейм, бирок мен ойлойм, бери дегенде 10 000 сом. 3 ай окуп бүткөн кызды дагы дароо эле жумушка отургузуп туруп иштейсиң дебейт. Сен 1 ай бекер иште, сен көн, анан кийин сага эмне кылабыз дейт, уруксат беребиз дейт. Эгерде түздөн түз эле бирөөгө барып иштеймин деген болсо, сенин стажың барбы дейт. Жок болгон болсо кое тур дейт. Жыйынтыгына келгенче да айтарым, эгерде биз ошол кызыбызды же балабызды эртеңки күнү чындап эле коомдон, турмуштан, жашоодон татыктуу ордун таап калсын деп бардык ушундай далбастап жасап аткан аракетибиздин бардыгы эртеңки күнү турмуш кургандан кийин кадимкидей ушундай аскадан кулагандай кулап бардыгы нөлгө чыгат деген түшүнүк акылыбызга келеби келбейби деп ата энелерге айткым келет. Ушундай бир көйгөйлөрдүн алдын алуунун бирден бир аргасы эмне дегенде, алдын алуунун бирден бир алгасы бул окутуу, билим берүү, маалымат жеткирүү. Эгерде биздин кыздарыбызда дагы, балдарыбызда дагы өздөрүнө таандык болгон жана түздөн түз алардын милдетине тиешелүү болгон кээ бирки маселелер анын түшүнүгүнөн, акылынан, мээсинен орун алмаган болсо, ага эч ким гарантия бере албайт. Жашоодо бардыгыбыз билебиз. Жашоодо сени менен маңдай теске келген көйгөйдө бир гана аны менен күрөшө турган жана ошол көйгөйдө жеңүүчү болуп чыга турган сен өзүң гана болосуң. Туура анча мынча адамдар менен кеңешишиң мүмкүн, ата энеңден, жакын досторуңдан кеңеш алышың мүмкүн, бирок сенде эгерде мүмкүнчүлүк өзүң алган билимден, маалыматтан, айтайлык окуулардан тапкан өзүңдө болгон каражат болсочу, албетте көйгөй бир канча жеңил болот. Бул кыздарга дагы эркектерге да тиешелүү. Ошондуктан ажырашуунун алдын алуудагы болгон бул көйгөй боюнча кала берет, алдын алуу көйгөйү. Качан бул нерсеге биз масштабтуу көңүл бурмайынча. Кантип масштабтуу көңүл бурушабыз? Муну бизге окшогон бир кичинекей мекемелер алып, анын колунан келбесе дагы жасаймын деп, баягы бир чоң океанга бир кичинекей чабакты кое берип койгондой кылып, андай кылбастан, аны чындап эле муну буга мындай серьезно, мындай сергек жана салабаттуу эмне кылышыбыз керек, карашыбыз керек. Мамлекеттик деңгээлде. Мамлекет дагы ушул нерсеге каражат бөлгөн болсо, мамлекет эч жерден утулбайт. Себеби дегенде, мен жогору жакта айткандай эле, бул суммарный коэффициент рождаемости бул эгерде окумуштуулардын эсептөөсү боюнча, эгерде төрөлгөндөрдүн саны 1,6 келип калган болсо, бул көрсөткүчтү кайра тургузуп, алдыга карап өнүгүп кетүү мүмкүнчүлүгү эч кимдин колунан келбейт. Эгерде ошол керек болсо, мамлекет өтө бай экономикалык жактан бай мамлекет болсо дагы, ошол колундагы турган экономикалык мүмкүнчүлүк менен дагы жөнгө сала албай калат. Эмнеге? Себеби дегенде, элестетиңиз. Баланын ата энеси, кыздын ата энеси. Канча болду? 4 болду. Бул жактан келген экөөнүн кызы менен баласы бириккен мезгилде канча киши болду? 6 киши болду.
6 киши биригип туруп анан бир бала төрөтүп атса каякта өсүү болот? Демографиялык кризис. Демографиялык кризиске биз кичине эле калдык. Мен бир өтө кейгичтүү нерсени айткым келет, бирок бир экрандан айтпайм, мен сизге экрандан сыртында айтышым мүмкүн. Бирок биз ошондой парокко келип турабыз азыр. Ал маселеден, ол проблемадан чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Демографиялык кризистен чыгуу үчүн. Андан чыгуу үчүн сиз көп балалуусуз. Мен көп балалуумун дегендей. Азыркы жаштардын түшүнүгү башкача экен да. Бизге дейт количество эмес, качество керек. Качество 10 бала төрөгөнчө бир бала же 2 баланы жакшынакай кылып тарбиялап, окутуп, анан билимдүү кылсам, ошол жетиштүү деп ойлойт да. Бул көз караштар, түшүнүктөр мындай. Батыш түшүнүгү бар, көз карашы бар. Чыгыш түшүнүгү бар, көз карашы бар. Жер шарында жайгашкан адамдардын ой жүгүртүүсү жана алардын мээсинин иштеши башкача. Азыркы түшүнүктү берип аткандар батыштыктар. Бир бала жетиштүү окуш керек, жетиштүү тамак жеш керек, жетиштүү кийиниш керек. Бүгүнкү күндөгү эң жетишип жана тиги төрөлүү жагынан дагы жана ийгилик жаратуу жагынан келген учурда бүгүнкү Африка биринчи орунда турат. Ким айтат Африка артта калып кеткен деп? Жок, Африка ал элдердин түшүнүгүндө гана ошондой артта калган өлкө. Бирок чындап келген учурда Африка бүгүнкү күндө келгенде бир күн келип дагы ал биринчи орунга чыгат. Себеби дегенде аларда эмне урпак өсүп атат. Элестетиңизби, сиздин бир полаңыз бар, анан ошол жерге эч нерсе сеппейсиз. Мага самое главное, мен бир чака буудай сепкенче, аны отоп, кыйналганча, мен бир стакан себейм дагы ошону жакшылап карап. Жок. Мынабы бир күн келип туруп шамал урушу мүмкүн, бир күн келип туруп бир кошунанын бир букасы келип жеп кетиши мүмкүн. Ошондо эмне кыласың? Бул поле тиякта турбайбы? Бош жатпайбы? Ошондо мен айтылым бүгүнкү күндө эң негизги нерсе бүгүнкү күндө биз ата-энелер кадимкидей үй бүлө менен отуруп алып, кадимки илгерки биздин чоң энелерибиз жүн сабап отуруп, кызын маңдайына коюп, кызым, эртең күнү сен башка бирөөнүн бүлөсүсүң. Кызым, тарт моундай кылып туруп, жакшылап жыйнагын. Жакшылап туруп ошону бүктөгүн. Эртең күнү бирөөнүн коросуна барып, башка бирөөнүн бүлөсүнө бир мүчө болуп киргенден кийин уят болуп калба кызым деп туруп, ошол жерде эле жүн сабап атыр эле эмне кылып койгон, кулагына куюп койгон. Мына ошондой жөнөкөй сөздөрдү биз бүгүнкү күндө эмне өзүбүздү тартып отуруп, кыздарыбыздын кулагын эмне кылып койдук? Бош калтырдык. Маалыматсыз калган кыз эмне эртең күнү айтат, мен келин болгондон кийин баягы мен свадьбада көргөн жыргализм мен жашоомдо уланыш керек деп. Эч кандай жыргал болбойт. Жашоо өзүнүн условиясын койгон мезгилде бардык адам тизелейт. Бүгүнкү күндө көпчүлүк тизелегиси келбей атат. Андан көрө мен башкача жашаймын деп не кылып атат? Баш тартып атат. Ошондуктан бүгүнкү эң биринчи кадам бул эмне болсун, ар бир ата-эне өзүнүн кыздары менен, балдары менен түз отуруп сүйлөшүүсү бул абзел. Экинчиден, анан ошол балдарга, кыздарга дагы бүгүнкү күндө ар бир ата-эне милдеттүү, өзгөчө кыргыз улутунда ар бир ата-эне кыздарынан балдарына ырыскыны Кудайга калтыргандагы балалуу бол дейиш керек. Маселе жок. Ошол ач калган бала, ошол кийим толук кийбей калган бала, ошол тамакты жакшы жебей калган бала кайра көбүрөөк ойлой алат. Тереңирээк ой жүгүртөт, себеби дегенде анда мотивация бар. Айтат, бүгүнкү күндө психологдор эң күчтүүсү айтат, эң күчтүү мотивация бул ачкалык дейт да, жоктук, жетишпестик. Сен эгер бүгүнкү күндө мына шаарда жашап аткан жаштардын арасында, кыздардын арасында, жигиттердин арасында бар, сен качан телефонго жетпей жүргөн мезгилдеги телефон алууга болгон мотивацияң кандай? Көрдүңбү, бүгүнкү күндө телефонго болгон эле муктаждыгың кандай мотивация сага берип атат. Эгерде сен жашоодон ошондой нерсени көрүп калсаңчы. Кыргызстанды эмес, Орто Азияны багып кое турган акылмандар ошол жерден чыгат. Куранда Кудай Таала айтат, адамдар, ачкалыктан коркуп балдарыңарды өлүмгө дуушар кылбагыла. Балким биз силерди анан аларды дагы эмне кылабыз? Ырыскы бере турган биз деп атат Алла Таала. Ырыскы бул кадимкидей жамгырга окшоп аспандан жааган нерсе. Болгону ошол ырыскыга биз ишеним тутуп, аны тосуп алуу мүмкүнчүлүгүн билбейт экенбиз. Үчүнчүдөн, ушул балдарыбызга, кыздарыбызга бүгүн биз дагы эле чакырык таштап кете беребиз.
ушундай болгон окутууларга, ушундай болгон курстарга, ушундай айрыкча үй бүлөлүк маселелерге көңүл буруп, бүгүнкү күндө интернетте дагы жетиштүү маалымат бар. Интернетке кирип дагы ошол жерден өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алыш керек. Төртүнчүдөн бул үй бүлө куруп бала күтүүнүн өзүн кээ бирки адамдар менин жеке пайдам, мен бала көрөмбү, көрбөймбү, бул меники деп элестетишет. Бул туура эмес түшүнүк. Эң чоң катачылык ошол. Эгерде кимде-ким кыргызмын десе, анда ал өзүнүн улуту үчүн салым кошуп аткандыгын сезиш керек. Эгерде кимде-ким кыргызстандыкмын десе, анда ошол өзүнүн үй бүлөсү менен көргөн баласы менен тарбиялаган, жетилткен балдары менен мамлекетке түздөн-түз салым кошкондугун негиш керек ал. Эгерде ал кыргызстандык кыргыз мусулманмын десе, анда ал Кыргызстанга дагы, кыргыздарга дагы, мусулман үммөтүнө дагы эмне түздөн-түз салымым деп сезиш керек. Мына ошол учурда биз эртеңки күнү бутубузга турган, өзүбүздүн экономикабызды өзүбүз көтөргөн, өзүбүздүн билимибизди, өзүбүздүн дарыбызды өзүбүз өндүргөн, өзүбүздүн азык-түлүктү өзүбүз камсыздаган, өзүбүздүн адамдарды өзүбүз тейлеген жана өзүбүздү өзүбүз коргой алган күчтүү элге айланабыз. Ага чейин бүгүнкү күндө тилекке каршы мен тилим албай эле коет, кээ бирки ачык эле маселелерде чыкпай койгонго аргасыз болуп атабыз. Кайсы бир учурда бирөөнүн эшигине барып, границадан бажыканадан аттай албай отуруп калып атабыз. Кайсы бир учурлар болуп калып атат, кайсы бир алардын койгон талаптарына макул болгонго аргасыз болуп калып атабыз. Ушунун баары неден? Биздин экономиканын жоктугунанбы, же биздин жерибиздин тардыгынанбы? Жок. Бизден дагы тар жерде жашагандар бар, бирок алар өтө бийик жашашат. Неге? Себеби дегенде аларда мына ошол үй бүлө маселелери эске алынуу менен зарыл болгон талаптарга эмне алышкан? Жооп бере алышкан. Өтө сонун. Демек рызкы маселеси бул Аллага таандык. Ооба. Ар бир бала өзүнүн рызкысы менен төрөлөт. Ошо демек биз тандадык, үйлөндүк, анан балалуу чакалуу болдук. Коркпой көп балалуу болушубуз керек экен. Ооба. Эми ошо балдардын тарбиясы жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз көп балалуу ата катары жаштарга насаатыңызды айтсаңыз, кантип тарбиялаш керек балдарды? Балдарды тарбиялоо келген учурда бала кыргыз айтат го, куш уядагысын алат деп. Уяда көргөнүн учканда алат деп. Балдарды тарбиялаш бул өтө эле чоң бир психологиялык подходту же болбосо бир өзүчө бир өнөрдү талкуулайт. Биз илгерки ата-энелерибизди элестетелик. Илгерки биздин ата бабаларыбыз ким болушкан? Жөнөкөй карапайым инсан болгон. Болгону аларда сапат болгон. Кайсыл сапат болгон? Алар үй бүлө ичинде отурган мезгилде, үй бүлө жыйналган мезгилде, дасторконун үстүндө отурганда, же болбосо той топур болобу, эч бирөөнүн оозунан жалган сөз чыккан эмес. Бул эмне? Бул сапат. Балдарга мамиле тутулган мезгилде балдардын мүмкүнчүлүгүнө жана анын күч кудуретине жараша эмне кылган милдет жүктөгөн. Бул эмне? Бул даанышмандуулук. Ошолорду кыз менен балага мамиле туткан мезгилде алардын жынысына карап мамиле туткан. Эч качан кызды айтып, бар түнү чыгып туруп короону карап келчи деген эмес. Эркек балага бар короону карап кел. Кызды эмне деген? Кызым, чыракты жандыр деген. Ар кимдин өзүнүн табиятына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша мамиле тутуу. Үчүнчүдөн балдар ортосундагы болгон мамиледе ата-энелер дайыма адилеттүү болуш керек. Эгерде ата-эне балага адилеттүү мамиле кылган болсо, ал эртеңки күнү жетилип коомго чыккан мезгилде дагы ошол адилеттүүлүк менен мамиле тутуп, ошол адилеттүүлүк талап кылат. Бизде тескерисинче мындай бирөөсүн боорго кысып, экинчисине серт болуп, үчүнчүсүнө дагы орто салкын мамиле кылып, ушундай. Бул таптакыр болбогон нерсе. Балдарга болгон мамиледе биз дайыма адилеттүү болушубуз керек. Эгерде буга бир жакшы мактоо сөз айтсам, экинчисине сөз айтышым керек. Эгерде чогуу отурган болсо. Эгерде экинчисин айтсам, үчүнчүсүн айтышым керек. Эгерде үчөөнү айткан сөз жөнүндө тиги маалымат түшүп калган болсо, бир мүмкүнчүлүгүн таап, ага дагы ошону айтып коюшум керек. Себеби дегенде, анын көңүлүнө бирдемке калбаш керек. Себеби дегенде, Куранда Жусуп пайгамбардын окуясында эмне үчүн Жусуп пайгамбар кызганычтын аркасынан байкуш ошентип
сатылып ошентип тобода кылып кул болуп азапты тозокту көрүп анан кийин мындай бир сыноого кабылган. Себеби деген ошонун бардыгы келип ошо үйдүн ичиндеги болгон бир аз туугандар ортосундагы болгон бир туугандар ортосундагы болгон неден бири бирине болгон көрө албастыктын аркан. Көрө албастык качан чыгат дегенде ошо адилетсиз мамиледен пайда болуп калат. Андан кийинкиси албетте балдарды сөзсүз түрдө дайыма жакшы сөздөн алыс калтырбашыбыз керек. Дайыма жакшы сөз айтыш керек. Дайыма аларды жакшысын мактап туруш керек. Жаманын дайыма айтып эскертип, бул жакшы эмес экендигин эскертип туруш керек. Эң негизгиси нерсе бүгүнкү күндө балдарды кол көтөрүп, аны уруп, анан кийин ага бизге таазим кылып, биз уга турган болуш керек деп мамиле туткандар бар, булар адашат. Жок, бала кадимкидей эле бизге окшош эле инсан болгону кичинекей азыр. Болгону эле кичинекей. Ал адам катары 5 жашына келгенче толук калыптанат. Бардык өйдө төмөн нерсени ал сезип, туюп, сызып жүрөгүнөн өткөрөт. Бул учурда мен келип алып, аны көгөртүп, уруп, аны тарсылдатып, анан көчөгө кууп чыгып, айрыкча менин зээнимге кейткен нерсе, айрыкча бүгүнкү күндө сот тармактарда чыгып калып атат. Чоң эле эркек баласын ашатып сөгүп, укканың уже женең тилкиретет да, денең дүркүрөп кетет, ошондой оор сөз менен сөгүнүп баласына кайрылат. Бул бала ким болот эртең? Ким болуп пайда келтирет ушул? Мейли ал балбан болсун, мейли ал эртеңки күнү бир чыгаан болсун, бирок жанагы тарбия менен ал эмне кылды? Акыр түбү менен жок кылды. Ошондуктан аялдар айрыкча аялдар кичине ачуусу келип кетсе, каргап, шилеп, өлүңдү көрөйүн, анан тигиндей кылайын, мындай кыл деп бир ооз калгыс сөздөр менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: балаңардан абайлагыла жаман тилиңерди. Ошол оозуңардан чыгып аткан нерсе жакшыбы, жаманбы, периштелер амин деп коет деген. Эң коркунучтуусу мен ата энелерге айтарым, балдарыңарды тилдебегиле. Болгондо дагы жаман нерсе менен тилдебегиле. Жакшы менен тилдебегиле. Айынан окумуштуу болуп калгырым. Менин баатыр болуп калгырым. Менин Салымбек болуп калгырым деп ошентип кайгыра берге. Бирок эртеңки күнү баягыдай мен айткандай бир ооз калгыс сөздөр менен айтып, ага бир жаман тилиңерди тийгизип алып, эртеңки күнү өмүр бою анын несин азабын тартпагыла дейт. Сон. Анан бир туугандар дедиңиз. Ошо бир туугандардын ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Билесизби, бир туугандык бул туугандар ортосундагы мамиле динибиздеги өтө салмактуу жана эгерде ошол мамиле сакталса, адамдарга толук жакшылыкты алып келген, эгерде сакталбай калса, адамдарга толук жамандык алып келген маселе. Алла Таала Куранда айтат: силер кантип эле Кудай Таала берген көрсөтмөдөн баш тартасыңар дагы жер бетинде бузгунчулук жаясыңар деген. Караңыз, Алла Таала берген көрсөтмөдөн баш тартасыңар дагы, анан кийин жер бетине бузгунчулук жаясыңар. Андыктан силер туугандар менен болгон мамилени үзүп салгансыңар дейт да. Туугандар менен, бир туугандар менен болгон мамилени сактап калуу бул жер бетинде жакшылык жаюу менен барабар болсо, анын тескериси алаканы үзүп салуу жер бетинде бузгунчулукту ошол үйдө отуруп баштагандын көрсөткүчү экен. Кадимки бузгунчулукту кээ биркелер айтат, жер бетине согуш ачсаң, бирөөнүн үйүн талкаласаң, бирөөнү барып өлтүрүп келсең, сен бузгунчулук таркаткан деп элестетишет көпчүлүгү. Бирок Кудай Таала айтып атат: сен бир тууганың менен мамилеңди эле үзүп койгон эле, сен уже бузгунчулукту сен уже баштап койдуң жер бетинде. Эмнеге? Себеби дегенде, сен бир жатындан, бир курсактан, бир боордон бүткөн адамың менен мамиле, коммуникацияны тургуза албайсыңбы? Анда сен самый дееспособный адамсың. Жер бетинде мындай коомчулуктун түптөлүүсү уже бул неден турат? Мамиледен турат. Эгерде ошол өзүнүн бир тууганы менен мамиле кура албаса, ал кошунаны жыргатабы? Коллективди жыргатабы? Досту жыргатабы? Бирөөсүн да жыргатпайт. Ал эң зыянкеч адам. Ошондуктан Алла Таала эскертип атат: мына бул жерде көзүңөрдү ачкыла. Кантип Кудай Тааланын көрсөтмөсүнөн баш тартасыңар?
Құдай тағаланың көрсөтмөсү эмне дегенде туугандар менен жакшы мамиледе болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эгерде араңарда кимде ким өмүрү узун, ырыскысы кенен, анан жашоосу тынч болгусун кааласа, анда туугандар менен мамилесин бекемдесин дейт. Өтө Бул сонун. өтө маанилүү. Анан жанагы проблемаларга кайтсак дагы. Азыркы мезгилде мына кабарлардан окуп калабыз, өтө коркунучтуу кабарлар. Бирөө баласыны мечиттин жанына таштап кетиптир, бирөө мусор ящикке таштап кетиптир дегендей ар кандай бир коркунучтуу кабарлар угуп калып атабыз да. Бул неден келип чыгат? Бул безобразный образ жизни. Грубо айтканда мындай, орой айтканда. Бирок бул өзүбүз баарыбыз күбө болуп атабыз. Акыркы мезгилде биз коом болуп жашагандан кийин ал коомду жөнгө салган мыйзам болуш керек. Эгерде мыйзам кабыл алган болсо, ал мыйзам эгерде толук көйгөйдү чечип салбаса дагы аны кайсы бир деңгээлде чектөөгө анын күчү жетет. Баарыбызга белгилүү болгондой 17-жылы турмушка чыгуу жаш өлчөмүн биз 18 жашка келип не кылдык, такадык. Ошол мезгилде Салянова көтөргөн демилге кылып көтөргөн мыйзамдын тегерегинде ошол мезгилде мен муфтиятта иштейт элем. Бул мыйзам талкуусунда келип, мен ошол Саляновага ошол жумушчу топтун ичинде туруп мен суроо берген элем. Силерде бул закондук обоснованияңар эмне? Эмне негиздемеңер ушул мыйзамды кабыл алууда десем, айткан, биз кыздарыбыздын ден соолугун сактагыбыз келет деген. Өтө жакшы экен. Анда биз колдойбуз. Биз колдойбуз ушул мыйзамга. Эгерде чындап эле кыргыз кыздарынын, кыргыз аялынын ден соолугун сактап калуу максатыңарда болсо, биз колдойбуз. Бир гана могул мыйзамда мыйзамдуу тартипте жоопкерчилиги жүктөлгөн турмушка чыгууга келген учурда кыздарды турмушка чыгуу мүмкүнчүлүгүн тосуп атабыз дагы, бирок бул жакта 13 жашардан, 14 жашардан, 15 жашардан дайынсыз төрөп койгон кыздардын жоопкерчилигин дагы тиркеп койбой десек, бул маселе бизге тиешелүү эмес деп не кылган, баш тарткан. Эмне? Ал көчөдөн тууп койгон кыздар биздин кыздарыбыз эмеспи? Тиги Марстан келип, Юпитерден келип төрөп кетип атабы? Жок. Аны дапдайын билип турат. Аны түшүнүп турат. Бүгүнкү күндө бардыгыбызга түшүнүктүү болуп калды, андай мыйзамдар кимдер тарабынан ишке ашырылат жана кандай кызыкчылыктарды көздөйт. Бирок биздин кызыкчылык бир жерден чыгыш керек эле. Кыргыз аялынын ден соолугун сактоо болсо, анда ошол мыйзамга эле бир пункт менен көчөдөн төрөп койгон кызы, абортко барган кыз дагы, абортко кирген аял дагы эмне кылат? Түздөн түз жооп берет. Ошол нике кыйып койгон молдону 7 жылга кыйганга барган мыйзам эмне үчүн көчөдөн бир дайынсыз төрөп койгон кызды соттогонго күчү жетпей беле? Же мамлекет алсызбы? Же биз мыйзам жазганды билбейбизби? Же биз үчүн баары бирби? Бул жерде чоң суроону гана калтырышыбыз керек. Бирок мен бүгүн мына ошол жердеги сиз айтып аткан көйгөйлөрдүн башаты эмнеде дегенде, ошолорго тиешелүү мыйзамдын жоктугу. Экинчиден, ошондой жолго алып бара кое турган бүгүнкү күндө көпчүлүк айтат, ал эми жыргагандан болуптур, ал дагы баягы бир жатарга орун таппай, анан кийин бирөөнүн үйүнөн орун тагып, анан ал жерден өзү турбай, анан бирөөдөн жардам иши кылса бирден оправданияларды айтышат. Бирок ал жерге биз канчалык актанбайлык, бирок факт эмне болуп атат дегенде, кыргыз генофонду бузулуп атат. Кыргыз аялынын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келип атат. Зыян келип атат. Бул учурда кандай мамиле тутушубуз керек дегенде, бул маселеге биз ырайымсыздыктан алыс болуп, чектен чыгуудан алыс болуп, болгону кыргыз аялынын келечеги үчүн кам көрүшүбүз керек болот. Бул нерсе үчүн жогору жакта айттым мен. Негиздүү мыйзам кабыл алыныш керек. Ошого жараша кайсы бир чектөөлөр коюлуш керек. Ошого жараша кыздарыбызга жана балдарыбызга, деги эле коомчулукка мындай бир мыйзамсыз жыныстык алакага баруу, мыйзамсыз баш кошуп алуу, мыйзамсыз бирге жашап туруу
же болбосо баягы гражданский брак деген түшүнүк бар. Гражданский брак деген бизге таптакыр чоочун жактан келген. Жарандык башка мындай айтканда, эми сен деле бир адамсың, мен деле бир адаммын. Эми пока чогуу жашасак эмне болуптур деген нерсе да. А мындай жашоо бул коомчулукту бүлүндүрүп жок кыла турган жашоо. Түшүнүктүү. Анан биздин студиянын эң негизги максаттарынан бири өзгөчөлүгү десек адашпайбыз. Көбүрөөк биз баягы каржы жагына, акча маселелери, бизнес, мамиле, алыш бериш жагына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Ошол жагынан үй бүлөдө кандай болуш керек? Каржыны бөлүштүрүү өтө маанилүү. Ким башкарат акчаны? Өтө маанилүү. Ким үнөмдөйт, ким сарптайт, кантип бөлүштүрөт, кантип сарптайт деген. Анан ысырапкерчиликти да кошойт биз. Эгерде биз исламдын өзүнүн көз карашы менен, динибиздин көз карашы менен карай турган болсок, ар бир үй бүлөдө өзүнүн каржы эмнеси болуш керек? Капчыгы болуш керек. Ал капчык түздөн түз эркектин эмгеги менен толтурулуш керек. Аялдын акылы менен сапталыш керек. Эгерде ал жерге аялдын деле бир эле учурда анын абирине, намысына, ден соолугуна, жүрүм турумуна доо кетпеген шартта эмгек таап киргиземин десе, ушул учурда аял дагы жардамчы болсо болот. Тыюу салынбайт. Анан кээ биркилер айтат, жок, аял иштегенден кийин аялдын өзүнүкү болуш керек дейт. Жок, биз өзүбүзгө калыптанган чөйрө менен өзүбүз илгертен эле атабыз барып уй жайып келсе, апабыз келип аны сааган. Туурабы? Атабыз барып аны сугарып келсе, апабыз келип курут кылган. Ушундай, мындайча айтканда, камыр жумур эмне болуш керек? Бул кадимки бир казандын оокатын чогуу бышырыш керек. Бул учурда негизги маселе үйдү камсыздоо, үйдүн нафакасы деп коет. Үйдү толугу менен үй бүлө мүчөлөрүн жана үй бүлө мүчөлөрү менен кошо үйгө таандык болгон толук каржылоо милдети, жоопкерчилиги эркектин мойнуна жүктөлөт. Кайсыл шартта дегенде, ошол каржыны дагы эптеп эле мен ошол бюджетти толтурушум керек эмес, ошол бюджет дагы, үй бүлө бюджети дагы адал жол менен табылып келип тартылыш керек. Үчүнчүдөн, мына ошол сарптоо маселесине келген учурда аны кайсыл жакка кантип сарптоо аял менен эркектин ортосунда болуш керек дагы, бирок ошол нерсени утуру, ал нерсени өзүнүн уртуна исполнять этип, ишке ашыруу аялдын мойнунда болот. Үйдүн ичине тиешелүүсү. Анан үйдүн сыртындагысы болсо эркектин мойнунда болот. Ал эми балдарчы десек, жок, балдар ал нерсеге киришпейт. Ал нерсеге балдар келип диктовать этпейт. Же болсо балдар келип алып таарынбаш керек. Эмне үчүн тигиндей кыласыңар? Силер мисалы үчүн айтайлык, ата сен тапканың бир айда мындай 100 000 экен, аны 100 000 болгону 10 000 берип атасың дебеш керек. Жок. Ата кайсыл нерсени туура көрсө ошону гана берет. Бала атага көрсөтмө берүүгө же атадан кайсы бир нерсени талап кылууга укугу жок. Ошол эле учурда аял ошол үй бүлө бюджетине кирген каражаттан өз билемдиги менен 1 сомду дагы иштеткенге уруксат берилбейт. Эгерде ошол жерден ал 100 000 сом иштетсе дагы уруксаты менен ошол нерсени кабарын жеткирип, өз орду менен алган болсо, аны иштеткенге акысы бар. Карьера маселеси, мисалы үчүн, кээ бир аялдар карьера жасагысы келет. Түшүндүңүзбү? Мен кепилдик менен айтам. Ошол карьеранын артында жүргөн аялдардын, дүйнө жүзүндөгү аялдардын барысы ошол карьерадан кийин кайрадан аттиң деп бармагын тиштеп, ушуга караганда мен үй бүлө бактысын сезип өтсөм жакшы болмок эле деп не кылат, аттиң кылат. Эмне үчүн дегенде, аял үчүн, аялдын табияты издеген нерсени дегенде, балким учурундагы болгон анча-мынча анын кызыкчылыгы, баягы кичине бир нерсемкени кармасам, бирдемкеге ээ болсом, бирдемкеге жетишсем деген. Сен де биякта бир турмушка чыккын, ошол баардыгы алып келип колуңа карматат. Мен кээде үйдө өзүм кемпирим тамашалап коем. Сен каякта пайда болуң, баардык нерсеге ээ болуп отуруп калдың десем күлүп калат. Ислам ошол, дин ошол. Ал мен
чартатыштын керегим жок. Аны мен эртең менен жумушка кубалап, кечинде анан эмне алып келдиң дебешим керек. Жок, ал татынакай, жылуу, жумшак, үйдө отуруп баласын тарбиялап, оокатын жумшак кылып, мен таап келгенде сарамжалуу иштетсин. Карьера деген бул убактылуу аскырык. Эгерде ал аялдагы болгон потенциал ушундай болуп калышы мүмкүн. Аялдар дагы өзгөчөлөрү көп. Аларда дагы бир илим жаатында бир ийгиликке жетип, бир чоң бир нерсени жаратып коюу кудуретине ээ болгон болсо, анда ошол мүмкүнчүлүктү ачып беришибиз керек. Себеби дегенде, эмне үчүн анын акылындагы нерсе ошол боюнча кетиш керек? Жок. Эгерде ал ушундай бир эл үчүн, журт үчүн, улут үчүн, дин үчүн, тил үчүн пайдалуу бир жакшы нерсе жасап аткан болсо, ага эмне үчүн тоскоолдук кылышыбыз керек? Жок. Ал жасасын. Болгону эч качан үй бүлө бактысынан айрылып туруп анан кийин эмне кылбасын. Туура айтасыз. Эми акыркы суроо менен жыйынтыктайлы. Тандадык, үйлөндүк, балалуу чакалуу болдук, көп балалуу болдук. Аларды окуттук, чокуттук, тарбия бердик, өстүрдүк. Андан кийин үйлөдүк. Үйлөнгөндөн кийин бөлүнүп, чыгып кетип, ата-энесин карабай койгондор бар. Андай адамдардан эгерде мыйзам күчүндө болсо, колунан келсе, аларды ошол боюнча мамлекет дагы кутулуп кетсе жакшыраак болот эле. Себеби дегенде ал бүгүн ата-энесин таштайт, эртеңкisi мамлекетти да таштайт, өлкөнү да таштайт. Ал эч кимге пайдасыз адам. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал нерселер көп. Бул нерсени дагы биз бүгүнкү күндө мыйзамдуу кайсы бир чарасын көрүп, ата-энеден баш тарткан адамдарды билесизби, Кудай Таала баш тарткан адамдар булардан. Ата-энеден баш тарткандардан Кудай Таала баш тарткан. Алардан мамлекет да баш тартыш керек, коомчулук да баш тартыш керек, журт дагы, улут дагы баш тартыш керек. Анан алар өзүнүн ордун билиш керек. Адамды төрөп, чоңойтуп, эрезеге жеткирип, үйлөп, жайлап, баарын бүтүргөндөн кийин анан алып барып жетелеп барып тиги картаңдар үйүнө отуруп, мен эмне күнөөкөрчүлүк кылдым? Эмне мен айып иш кылдым? Өмүр бою менин жонумду жогор кылганым, мен келтирип ошол 4 дубал тиктеп отуруш үчүн мен эмне кылдым? Кудай Тааланын карында калат мындайлар. Булар эки дүйнө жакшылык көрбөйт. Эки дүйнө, бул дүйнөдө дагы жакшылык көрбөйт. Ошондуктан бул маселеге бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз өтө сергек карашыбыз керек. Өтө көзүбүздү ачып карашыбыз керек. Ата-эне бул оюнчук эмес. Ата-эне бул биз үчүн каалаган мезгилде аны кагып, силкип, аларга сыр көрсөтүп, сүр көрсөтүп, өкүрүп бакырган бул адам өз жашоосуна айтканда от чакырган адамдар. Өз жашоосуна от чакырган. Мындай айтканда жашообуз бүтөт ошону менен. Кудай сактасын, бир канча бир көрүнүштөр бар. Балким биздин убактыбыз аябай чоюлуп кетти. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, биз айткандай башка бир программаларда бул кененирээк сөз кылабыз. Андай эмесе, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, ушун менен бүгүнкү маегибизди аягына чыгабыз. Бүгүнкү коногубуз Аким ака Эргешев устазга чоң ыраазычылык. Бул киши Кыргызстандагы үй бүлөлүк маселелерди эң алдыңкы адистерден деп айтсак жаңылышпайбыз. Аким ака чоң рахмат, Алла ыраазы болсун, келип маек куруп берген үчүн. Ушул маек эгер пайдалуу болгон болсо, жүрөкчөнү басканды унутпаңыздар, бөлүшкөндү. Бардыңыздарга тынччылык, саламатчылык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.